Увеличили мощности. Сейчас. Все равно надо перекинуть на другой вопрос. Зашли, да, Нурзат? Сейчас вебинар. Будет кофе пить. Как прошло? Блин, отлично. Уже всех включили, да, которые нужно? Сейчас есть фотки. Покажу хоть одну. Нет, туда Я потом уже закину туда. Вроде все фотки. хорошо. Тогда 5 минут подождем, да? Что? 5 участников? Стоит. Есть еще позиция? Есть, да? Почему? Здравствуйте. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Урматтуу ИСО жооптуулары колледждеги. Менин атым Бүбүсара болот, ИСО боюнча адисмин. Бүгүнкү вебинардын эки миң жыйырма биринчи окуу жылга даярдануу темасы бул. ИСОдо кантип маалыматты жаңылоо. Баарыңыздарга эле орусча, кечиресиз, кыргызча ыңгайлуубу? Эгерде керектүү болсо, ортосунда мен орусчада түшүндүрүп берип турам. Макул кыргызча эле ыңгайлуу. Кыргызча азыр ыңгайлуу. Керектүүлөргө мен орусчада да түшүндүрүп берем. Эгер запись кылып алсак болобу ушуну? Бул үчүн кабатыр болбоңуздар, мен запись кыламын. Сиздердин эгерде керек болсо почтаңыздарга анан жөнөтүп коемун кайра. Болду, рахмат. Ошондой кылайлы баарыңыздарга. Так, мен сизге бүгүнкү планды айтып коеюн, вебинардын планы. Биринчи эле бул сменаны оңдоо, анан кийин программа, группа, кошуу,
Кийинкисинде бул окуучулар студенттер бөлүмүн оңдоо, кийинкиси персонал, восстановление пароля, паролду калыбына келтирүү. Ушул пункт боюнча катарынан кетели. Сураныч, мен демонстрация кылып сиздерге баарын көрсөтөмүн. Жазгуль Бакирова, сиздер демонстрацияны өчүрүп коесуздарбы, Сураныч? Келиңиз, баштайлы. Сураныч, Жазгуль Бакирова деген жооптобуз. Демонстрацияны өчүрүп койсоңуздар. Попробуйте отключить демонстрацию. Жазгуль Бакирова. Кечиресиздер, убакыт кетип атат. Жазгуль Бакирова, мен азыр демонстрация көрсөтө албай жатамын, анткени үчүн сиздики демонстрация болуп экраныңыз көрүнүп жатат. Рахмат чоң сиздерге. Келиңиз, баштайлы. ИСОго кирүү жолдорун баардыгыңыздар билесиздер. Биринчи эле бул мынакей ИСОнун башкы бети болот. Кыргызча интерфейс менен кирсеңиз болот, орусча интерфейс менен кирсеңиз болот, өзүңүзгө ыңгайлуу. Киргенде эле сол тарабында уюмдар бөлүмүнө киресиздер. Элдин баары алып меники каяка учуп кеткен билбейм. Уюмдар бөлүмүнө киргенден кийин өзүңүздүн уюмуңуздун баардык маалыматы чыгат. Бул информационный блок болуп, бул жерде сиздердин статистикаңыз чыгат. Канча бала тооктонгон, канча кыз, канча персонал бар, баардыгын билесиздер. Кийинки эле бул жалпы, бул сиздердин мекемеңиз тууралуу баардык маалымат камтыйт бул бөлүктө. Азыркы иштей турган, сизде түшүндүрө турган бөлүк бул академиялык бөлүмдөгү биринчи бөлүгү сменалар. Балким ар бир окуу жылда смена ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен мынакей биринчи сменабыз турат. Эгер сааты бизге туура эмес келсе, редактировать аркылуу сменанын саатын оңдосок болот. Оңдойбуз. Сактоону басабыз. Эгерде керек болсо, экинчи смена мисалы керек болсо, анда ал сменаны кошуп аласыз, плюс менен кошосуз. Мынакей плюс деген кнопка менен экинчи сменаны кошуп алабыз. Бирок бул жерде айтып кете турган нерсе, экинчи смена бүтпөй туруп, биринчи смена башталбайт. Ошол эле себептен биринчи смена бүтпөй туруп, экинчи смена башталбайт. Мынакей. Вторая смена деп туруп, эгерде бул жерде биз азыр саат 12-ни тандасак, ал кабыл албайт, анткени үчүн биздин биринчи сменабыз кечки 6-га чейин деп саналган. Бул боюнча түшүнүктүү болду. Мындан кийинки академиялыкка киргенден кийин программалар. Сиздерде колледждерде негизи 9-дун базасында, андан кийин 11-дин базасында кабыл алуу болот. Азыр бардыгын мен сизге катарынан түшүндүрүп берермин. Сиздердин сурооңузду жазып койсоңуздар болот. Кийин биз бүткөндөн кийин суроолоруңузга жооп беребиз бардыгын, вебинар бүткөндөн кийин. Колледждерге киргенде программа бөлүгүндө плюс аркылуу сиз бардык программаларды кошуп аласыз. Азыркы учурда бул жерде биздин программаларыбыз бар. Келиңиз, сизге кантип кошуу жолун мен сизге көрсөтө кетейин. Плюсту басканда эле деңгээли чыгат. Сиздердики среднее профессиональное образование деген. Аны тандайсыз. Программадан керектүүсүн издейсиз. Бул жакта ар бир программа өзүнчө бөлүнгөн. Мисалы 2 деген сан, азыр мен сизге көрсөтө кетем. Бул 11-чи класстын базасындагы окуу. Анткени үчүн алар 2 жыл окушат да. Мынакей 3 деп турат, бул заочныйлар экен. Бул жерде 4 дегендер да бар экен, 4 жыл окуулар да бар. Мынакей 2 деген дагы бар турат, мынакей. Среднее профессиональное образование, компьютерные системы и комплексы 2. Бул 2 деген 11-чи класстын базасындагы программа. Келиңиз, ушуну кошуп алайлы бизге. Ушул мисалы программа бизге керектүү болсо, программабыз кошулду. Андан кийин курсун кошобуз. Мисалы 11-чи класстын базасындагы 1-чи курс, же 11-чи класстын базасындагы 2-чи курс деп кошушубуз керек. Компьютерная система,
2-1 же 2-2. 2-1 деген бул биринчи курсу, 2-2 деген экинчи курсу 11 класстын базасындагы. Кошойлу биринчисин. Датасына тийбейсиз, негизи качан лицензия алынган болсо, ошол датаны коюп койсоңуз болот. Аяктаган датасына койбойсуз, анткени үчүн бул сиздин лицензияңыз бүттү деген маани болуп калат, ошон үчүн ага тийбегиле. Керектүү предметтерди тандайсыздар. Анан сактоону басасыз. Ошол эле схема менен сиз өзүңүзгө экинчи курсту да кошосуз. Сөзсүз түрдө бардык курстарды кошуп чыгышыңыз керек. Анткени үчүн кийинки период же болбосо ошол экинчи курска балдарды отургуза албай каласыздар. Ошондой эле схема менен 2-ни тандап туруп, бул жерден экинчи курсту тандап аласыз. Азыр мен сизге 3 бул 9-дун базасында келген окуучуларды кантип программасын киргизүү жолун көрсөтөйүн. Мынакей архитектура 3 деген. Бул 9-дун базасында окуучулар 3 жыл окушат студенттер, ошол себептен 3 деген санды тандап кошосуздар программасына. Мынакей бизде программа кошулуп жатат азыр. Билим берүү деңгээлине сиз курстарды тандайсыз. Мына 3-1, 3-2, 3-3. Бул 3 жылдык окуунун биринчи курсу, 3 жылдык окуунун экинчи, үчүнчү курсу деп ар бирин өзүнчө кошуп чыгасыз. Мисалы азыр биз биринчисин кошуп алайлы өзүбүзгө. Былтыр кечиресиздер, былтыр жазып атпы эле же быйыл дагы жазыш керекпи же? Жок, бул азыр эгерде биз болгону эстетип атабыз да, кээ бирлер унутуп калышы мүмкүн. Мисалы быйыл жаңы программа кошулган болсо колледжге, ошол программаны кантип кошуу жолдорун кээ бирлер унутуп калат. Ошону биз болгону сиздерге эстетип атабыз. Мынакей архитектура 3-1де биринчи курсун коштук, баарын сактадык, предметтерди коштук, сактоону басабыз. Туура, сиздер эгер былтыр бүт программаларды кошуп чыккан болсоңуз, аны кайрадан программаны кошпойсуз. Ошол программа менен эле кете бересиздер. Эми программадан кийин биз группаларды кошолу. Группаларды сиздер ар бир жылы өзүнчө кошосуздар. Анткени үчүн кээ бирки учурларда кээ бир группалар жок болуп кетет, кээ бирлеринде пайда болот. Анткени үчүн студенттердин наборуна жараша болот бул нерсе. Ошол себептен группага киресиз, группанын ичинен плюсту басасыз. Жылын тандайсыз, 2020-21. Билим берүү деңгээли, мисалы биз архитектура 3 архитектура 3 деп тандап атабыз. Тилин тандайбыз, кайсыл тилде окуйт. Сменасын тандайбыз. Так, ар түрдүү курактагы топпу же жок, ошондойбу же жокпу деп, ооба же жок дейсиз. Класстардын саны, мисалы сиздерде ушул архитектура 3-1де 3 жылдык окуунун биринчи курсунда 2 группа болсо, анда 2 деп тандайсыз. Параллель группалардын саны бул. Кубаттуулугу бир группада канча бала окуй алат, канча студент максималдуу. Мисалы сиздерде 30 десеңиз, 25 бала болсо, анда 30 деп ашыкчасы менен жазыңыз, анткени үчүн башка группалардан, башка мекемелерден которулуп калышы мүмкүн перевод аркылуу. Бул жерде сиз архитектура 3-1А дегенге өзүңүздүн аталышыңызды жазып койсоңуз болот, анткени үчүн көбүнчө университет колледждерде аталышы башкача. Мисалы 2019 1 анан 2 деп жазып алышыңыздар мүмкүн. Аны сиз скобкага жазып коесуздар. Дароо кураторун тандасаңыз болот, сактайсыз. Бизде дароо мына архитектура 3-1А, 3-1Б деп чыгып калды. Эгерде бул жерде сиз кураторун тандаган болсоңуз, дароо аты да чыкмак куратордун. Болду, группалар түзүлдү. Мындан кийин сиз студенттерди которсоңуз болот, жаңы студенттерди кошсоңуз болот. Эгерде сиз группалар түзө элек болсоңуз, анда которуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Окуучуларга өтөйлү. Биринчи эле окуучуларга өткөндө сиз былтыркы 2019-20 жылдагы выпуск, анан кийин отчисленияларды бардыгын кылышыңыз керек, анткени үчүн биринчи эле ошолор керектүү азыркы учурда. 2019-20 биздики балдар турат. Келиңиз биринчи выпуск кылайлы, 3-чү курстан кеткендерди, же 2-чи курсту бүтүп бүткөн. Выпуск деген процессти биз жогорулоо кнопкасы аркылуу кылабыз, выпуск перевод деген. Кайсы окуу жылынан 2019-20 деп тандайсыз? Шашпай болгон эме бүтпөгөн немелерди киргизебиз да. Кайсы окуу жылына 20-21 деңгээлинен
Мисалы биз азыр выпуск кылып аткан болсок, анда биз акыркы курсту тандашыбыз керек. 3 дегенде. Класс, преподавание начальных классов 3. Макам мүтүрдү деп тандашыбыз керек. Статусуна выпуск деп тандашыбыз керек. Кийинки классын көрсөтпөйбүз. Керектүү балдардын баардыгын, выпуск болгон балдарды дароо галочка менен отметка кылып туруп, кийинки кнопкасын басабыз. Следующий деген. Бул жерден текшеребиз, маалымат туурабы, туура эмеспи. Эгер туура болсо, бекемдөө кнопкасын басабыз. Болду, биздин балдарыбыз 3-курстагы балдар выпуск болуп калды. 80-90 киши барат да. Выпуск болду. Биринчи процессти сизге көрсөттүм. Кийинки процесс бул мисалы окуу жылында, мисалы 2-курска келди. Окууну бүтө элек, анан ошолор отчисление болуп калды. Келиңиз аны көрсөтө кетейин. Аны сиз биринчи списоктун ичинен таба аласыз, 2019-20 ичиндеги. Мисалы бизде Асанова деген мисалы кыз отчисление болуп кетти дейли. Мынакей аны таптык. Анын карточкасына кароо кнопкасы аркылуу киребиз. Киргенден кийин мынакей толугу менен мынакей жокко чыгаруу кнопка аркылуу, эң акыркы кнопка болот, X деген менен. Ошол кнопка аркылуу биз аны отчисление кылып алабыз. Биринчи өзүбүздү тандайбыз, уйгарым укуктуу адам, бул сиз админ катары аны отчисление кылып атасыз. Мынакей датасын жазасыз, мисалы ал 1-октябрь менен отчисление болуп кетти. Себебин тандайсыз, мисалы отчислен деп. Бул жерде айтып кете турган нерсе, сиз мисалы кээ бирки учурда студент академ отпуска кетет. Ошол эле сыяктуу сиз отчисление кыласыз, болгону сиз себебине академический отпуск деп көрсөтүп койсоңуз болот. Келиңиз азыркы учурда биз отчисление кылып, аны көрсөтөйүн. Ошол эле сиз схема менен академ отпуска да кетирсеңиз болот, мындай тандап себебине. Комментарийни, мисалы приказдын номерин жазасыз. Кайсыл приказдын номери менен кеткен. Же болбосо мисалы перевод башка курска, мисалы очныйдан заочныйга өтүп аткан болсо, анда ушул жерге дагы сиз комментарий жазып кетесиз. Очныйдан на заочный перевелся деп жазсаңыз болот. Негизи толугу менен ошол себебин жазып туруп, болду, сактоонун басасыз. Бул жерде отчислен болсо. Ошондо сиз отчисление процессин 3 жерде колдоносуз. Биринчиси бул толугу менен мекемеден чыгып кеткен болсо, экинчиси бул академ отпуска кеткен болсо, үчүнчүсү бул бир отделениеден экинчи отделениеге өтүп кеткен болсо. Мисалы очныйдан заочныйга же болбосо бир направлениеден экинчи направлениеге кетип калган болсо. Болду, мынакей. Кечиресиз, ушу комментарийге сөзсүз буйрукту көрсөтүп жазып коюшуңуз керекпи? Эгерде мисалы сизде буйрук жок болсо, анда сиз анын себебин көрсөтөсүз. Мисалы айтып кеткендей эле, мисалы отчислен по какой причине? Мисалы сиздерде бир направлениеден экинчи направленияга өткөн студенттер болушу мүмкүн да. Которулган. Ошол учурда системада азыр перевод процесси жок. Сиз болгону аны отчисление кылып туруп, комментарийни жазып коесуз. Бул бала ушул направленияден экинчи направлениеге которду, ошол себептен биз отчисление кылып атабыз азыр депчи. Комментарийге жазасыз, анан сактоону басасыз. Азыркы учурда сиз отчисление процессин баштадыңыз, бирок акырына чейин кетелик. Мынакей, биздики бул студент дагы деле системада биздин тизмебизде бар. Ал үчүн биз кайрадан мынакей ушун өзүнүн эле карточкасынын ичинде жокко чыгаруу кнопкасын бассак, анын статусу мынакей ачуу деп турат, открыто деп турат. Акырына чейин буну макулдугубузду берүү үчүн биз галочка кнопкасын басышыбыз керек, 2 жолу. Өзүңүз админ катары атыңызды белгилеп, сактоону басасыз. Колдоого алууну күтүүдө деп, бекитилишин күтүү деп чыгат. Кайрадан галочкага басасыз, баарын текшерип туруп. Ыйгарым укуктуу адамга өзүңүздүн атыңызды коесуз, сактоону басасыз. Ошондо сиз толугу менен бул макулдугуңузду берип тастыктаган болгондон кийин сиз аны тизмеден таппай каласыз, тизмеден чыгып кетет. Мисалы биз азыркы учурда 3 вариантты сразу көрдүк. Мисалы биринчиси бул толугу менен чыгып кеткен, анан экинчиси академ отпускага кеткен, анан үчүнчүсү бул башка направленияга кеткен. Мисалы сиздин эле колледждин ичинде бала кайра эле ошол колледждин ичинде башка направленияга сиз кошкуңуз келип жатса, аны сиз жанагы тизмеден таппай каласыз. Бирок фильтрден издесеңиз болот. Мынакей биз Асанова Жанараны издейли, плюсту басып. Аны биз кайра башка направление кошубуз керек да, өзүбүздүн эле колледжибизге. Ошол себептен мен аны издеп жатам да кайрадан.
Азыр мен тамам. Асановага эмне себептен тест деген сөздү кошуп жаздыңыз? Мен азыр буну бир адамды мен буну тест сыяктуу кылып атам да, ошол себептен өзүмө белгилеп атам. Бул мен тестирование кылып атам сиздерге көрсөтүп жаткан үчүн. Мен сиздерге ачык туура маалыматты азыркы учурда көрсөтүп атам, бирок бирөөнүн персональный данныйын колдоно албайм да, ошол себептен тест деп жаздым. Сиз өзүңүз туурасын жазасыз да, бардыгын. Мынакей, окуучуларга киргенде сиз ошол баланы кайрадан өзүңүзгө кошуу үчүн фильтрден сөзсүз түрдө таап алышыңыз керек. Антпесе система сактап калат, сиз аны кайрадан маалыматын киргизе албай каласыз. Анткени үчүн паспорттун маалыматы бул системада бар деп эле киргизбей коет. Мынакей, биз таптык, астында Асанова Жанара деп турат. Аны белгилейбиз, мынакей, точка менен басабыз, белгилейбиз. Ушуну баскандан кийин бул жакта окуучуну кошуу деген гана кнопка күйүп калат. Жаңы окуучуну кошуу эмес, окуучуну кошуу деген кнопка күйөт. Сиз аны басканда дароо өзүңүздүн жана кайсыл группага отурулушун мектеп өзүнчө бөлүмдөрү чыгат да, сиз дароо анын өзүнүн туура группасына отургузуп коесуз. Кайсыл жаңы направленияга отургон болсо, ошол жакка которосуздар да. Так. Сизге азыр ошо выпуск анан отчисленияны көрсөттүм. Мындан кийин биринчи курстан экинчи курска 2019 окуу жылдан 2020-21 которуу жолун көрсөтөйүн. Анын үчүн кайра сиз окуучулар бөлүмүнө киресиз. Жогорулуу аяктоо кнопкасын басасыз. 2019-20дан 2020-21 которуу дегенди жазасыз. Мисалы, бул жерден мен азыр преподавание в начальных классах 3-1ден кийинкиге өткөзөйүн. Макамына сиз кийинки класска которулуу дегенди тандайсыз. Бул жерде азыр тестовый болгон үчүн бизде кийинки туура чыкпай калды да. Негизи бул жерде кийинки класска, кийинки группага которулуу деген жери бар. На кийинки чыкты бизде. Сунушталган деп чыгып атат, бирок негизи сунушталганын ордуна сиздики кийинки группага которуу деген болот. Так, азыр системада загрузка болуп атат. 1 минут. Ушул жерден бир суроо да, эже, мы Ооба. Группанын аталыштарын баарын кайта бир оңдоп жазабызбы? Жок, сиз группаларды жаңы түзүп чыгасыз. Мисалы, сиздерде ар бир жылы группалар жаңыдан формировка болот да. Ошол себептен сиз группаларды, мынакей группа деген бөлүмгө кирип, плюс аркылуу бардык керектүү группаларды түзүп чыгасыз. Мына мен 2020-21ге түздүм эле. Азыр бул жерден текшерейин. Мына преподавание в начальных классах 3-2А, 3-2Б бар экен. Анда мен бул 3-1Адан 3-2Ага которуу мүмкүнчүлүгүм бар экен. Келиңиз, мен ошону аракет кылайын азыр. А вот этот в прошлом году группа была смешанная, а потом расформировалась. Как это сделать? Так, давайте я ваш вопрос напишу. Сейчас разберем, хорошо? То есть в прошлом году она была смешанная, а в этом году она однотипная в каждой группе по-своему, да? Да. Угу. Я ваш вопрос написала, сейчас разберем. Минута. Угу. Так, азыр биринчи суроо боюнча мынакей которуу жолун көрсөтүп кетип атам. Окуучулар бөлүмүнө киребиз. Жогорулоо кнопкасын басайлы. Так, 2019-20дан 2020-21ге. На преподавание в начальных классах 3-1Адан макамына кийинки группа класска 3 кийинки дегенге биз 3-2-ни көрсөтөбүз, анткени үчүн бул 3-2ге которулуп атат. Мына 3-2А деп кайсы группага которулуу жолун көрсөтүп атабыз. Мына бул жерден биз толугу менен балдарды тандайбыз галочка менен. Кийинки кнопкасын басабыз. Балдарды текшеребиз, бардыгы туурабы? Болду. Бекемдөө кнопкасы аркылуу биз группабызды которуп алдык.
Бул жерде биз азыркы учурда бир группадан, бир программадан түзүлгөн группаларды бири-бирине котордук. Азыр бизде экинчи суроо болду. Это когда с одной группы, если она из разных программ состоит, нужно перевести на следующий год, но там уже не, то есть состоит из одной программы. Я вас правильно поняла? Да. Угу. Можно полностью ваш вопрос, потому что я хочу разобраться в этом вопросе. Какие программы у вас включает прошлая группа и какие программы включает в этом году группа? Допустим, 2019-2020 год, первый курс, группа была смешанная, там из нескольких специальностей, вот, как общеобразовательная программа. И на втором курсе она уже расформирована по каждой специальности. Давайте я вам сразу покажу, вот как группы создавать разнотипные, и потом перевести их в однотипные, хорошо? Для этого вот зайдем в академиялық группа. Вам удобно, если я на кыргызском буду объяснять? Вот кто сейчас задал вопрос, вам удобно, если я... Да. Келиңиз анда академиялық группага киребиз. Плюсту басып, биринчи эле биз 2019-20 разные группы деген, разные программасы менен группа түзөйлү. 2019-20 тандадык. Так, бул жерден ар кайсы класстар дегенди басышыбыз керек, разные группы дегенде. Класстын аталышын тандайлы, мисалы, биринчи курс. Өзүңүздөр кандай аталса, ошону жазасыз. Мен азыр болгон өзүмө ориентировка болуу үчүн биринчи курс разные программы деп жазып атамын. Тилин тандайсыз, кайсыл тилде окушат. Так, сменасын тандайсыз. Класстык мугалимди тандап туруп, анын астында, мисалы, менин 3-1 преподавание начальных классах 3-1 группам, анан кийин дагы финансы 3-1 бир окушат биринчи курста. Экөө башлы. Анткени үчүн биринчи курста көбүнчө бул общий программа, ошол себептен көбүнчө кошуп коюшат да колледждер. Мынакей экөөнү коштук, бир группага кошулду, сактадык. 2 программа менен бир группа түзүлдү. Кубаттуулугун биздики болгону көрсөтпөй калган экенбиз, ошол себептен ката көрсөттү. 30га оңдодук, сактоону бастык. На 2019-20 текшеребиз. Мынакей биринчи курс разные программы деп турат. Кирдик ичине. Бул жерге биз балдарды киргизишибиз керек, анткени үчүн ал жакта балдар көп болсо бизде өтпөй калат. Ошол себептен мен финансы группасына мен ал баланы так. Дароо келиңиз, анда биз жаңы баланы ал группага кошойлу 2019-20. Жаңы баланы кошуу үчүн окуучулар бөлүмүнө киресиз, сөзсүз түрдө плюсту баскандан кийин ал баланы издеп көрөбүз. Анткени үчүн эгер системада көбүнчө балдар болот, мектептер азыр бардыгын толукташкан. Эгерде ал мектепте бар болсо, аны сиз кайрадан башынан кошпойсуз, аны издеп таап, кайра кошуп аласыз. Азыр мисалы Асан деген баланы издели, эгерде ал жок болсо, жаңы окуучуну кошобуз. ИНН жазабыз, фамилиясын жазабыз. Жынысы боюнча бөлүү, туулгандыгы тууралуу датасы, жарандыгын, кечиресиз, бул жерде жарандыгын жазасыз, эне тилин көрсөтөсүз. Эгерде свидетельство о рождении бар болсо свидетельство, эгерде паспорту болсо паспортун жазышыңыз керек толугу менен. Логин паролго тийбейсиз, кийинки кнопкасын басасыз. Так, бул жерден биз 2019-20 отургузайлы, анткени үчүн мен сизге пример катары кантип которуу жолун көрсөтүп атам. 2019-20 билим берүү деңгээлине мынакей финансы 3-1 отургузабыз, анткени үчүн ал финансы 3-1 кирип жатат. Разные курсы дегенге отургузабыз. Биз жанагы атайын
смешанный группа түзгөнүбүзгө отургузуп жатабыз. Первоначальный деген бул эгерде сиздин мекемеңизде биринчи жолу катталып жаткан болсо, анда первоначальный деп жазышыңыз керек статусуна. Себебин болду, аяктоону басабыз. Азыр биз жанагы группабызды текшерели, группага кирип. Академиялык группа 2019-20. Мына биринчи курс бизде бир бала пайда болду. Эми ушул баланы биз 2020-21ге которойлу. Аны үчүн биз кайрадан мынакей 2020-21ге киребиз. Бул жерден бизде мынакей көрдүңүз, финансы группабыз жок. Ал финансыга тапшырган болчу да негизи, бирок биринчи курсунда ар кандай группада ар кандай программа группасында окуган. Ошол себептен бирок экинчи курста өзүнүн направлениясына бөлүндү. Плюс аркылуу финансы группасын кошобуз. 2020-21 бирдиктүү группа болот. Өзүнүн направлениясы менен кеткен группа болот. Ошол себептен бирдиктүү менен эле 2020-21 кылып билим берүү деңгээлине финансыны көрсөтөбүз. Мынакей 3-2. Анткени үчүн ал 9 класстын базасы менен кирди. Азыр экинчи курс болот. Ошол себептен 3-2-ни тандап жатабыз. Тили 11-ди бүтүп келгендер да бар да арасында. Анда ар кайсы класстар деп атабыз да. Жок, 11-ди бүткөндөр алар жаңы кирди да, азыр аны тутуп туруңуз. Мен кийинки суроо менен ушуну разбор кылабыз, макулбу агай? Мынакей азыр биз 3 жылдык окууга киргендер, мынакей 9-дун базасы менен окуп жаткандарды айтып атабыз. Финансы 3, тили кайсыл? Русский, сменасын белгиледик. Так, класстардын саны мисалы бул жерде 1 болсо 1, кубаттуулугун жазабыз. Финансы 3-2А. Эгерде башкача аталса, сиздерде ошону жазыңыздар. Мисалы 2019-1 деп айтышыңыз мүмкүн мисалы. Класстык мугалим өзүнүн кураторун тандайсыз, сактоону басасыз. Биз азыр 3 жыл окугандардын экинчи курсунун группасын түздүк. Эми биз азыр былтыркы окуучуну быйылкы группага которойлу. Жанагы суроо боюнча разный группадан кантип однотипный группага которуу жолу. Окуучуларга кирип, жогорулуу аяктоо кнопкасын басасыз. Окуу жылы 2019-20, окуу жылына 2020-21, деңгээлинен мынакей финансы 3-1ден которуп атабыз. Разный группа болчу да бизде жана включенный болчу разный группага. Мынакей биринчи курс разные программы деп чыкты. Макамына сунушталган бул кийинки группага которуу деген макамды тандайсыз статусуна. Финансы 3-2 жана биз экинчи группа түздүк го. 3 жылдык окуунун экинчи курсу деген ошол группа болот. Баланы белгилейбиз. Мынакей галочка менен. Кийинки кнопкасын басып бекемдейбиз. Болгону мен айтып кетким келген нерсе, бул айырмасы жок. Мисалы сиз былтыркы группадан ал разный болсо деле, сиз каалаган кийинки однотипный группага которо бересиз. Эч кандай кыйынчылык жок бул жерде. Буну түшүнүктүү болду сиздерге? Келиңиз анда экинчи сурооңуз боюнча бул жанагы 11 класстын базасындагы келген балдар көбүнчө жанагы 9 класстын базасындагы келген балдар менен экинчи курста бирге окуп калышат. Сиз ошондой суроо болчу сизде агай? Ошо суроо. Мындай кылабыз. Так, академиялыкка киресиз, биринчи программаңызды текшересиз. Мисалы ошол эле финансыны алайлы. Бизде финансы 2-1, 2-2 бар экен. 11 класстын базасындагы 2 жылдык окуунун группалары, курстары, анан кийин программасы кошулуптур толугу менен. Мынакей текшердик биз. Эгерде жок болсо, плюс тегип программасын кошуп чыгасыз. Анан кийин группага киресиз, академиялык группага. Плюс менен сиз өзүңүздүн жанагы 3-2 бул кандай айтып кетсем, алар эки башка направление менен келишкен, бирок бир окуп жатышат да сиздерде. Бирөөсү 11 класстын базасы менен келди, бирөөсү 9 класстын базасы менен келди. Документтер өз-өзүнчө болот, бирок бир группада окушуп атат. Сиздерде ошондойбу агай? Анан эки бирге киргизебиз да аны. Ошондой. Бирок алар 3 бирок алар бир окушат да, бирге окушат, бир группада, туурабы?
9 класс менен 11 класстар бирге окуган учурда ошол экөө бирдей болушат да, бирге түшүп калат да эгерде ошону башка. Ооба, ошол үчүн мындай кыласыз. Буга чейин көрсөтүп кеткендей эле академиялык группага киргенден кийин, программасын текшергенден кийин группага кирип, плюсту басып, мынакей ар кайсы класстар деп турат. Разные классы орусча. Ошону басасыз, тандайсыз. Окуу жылынан дейт, мынакей 2020-21 быйыл түзүлүп атат мисалы. Анан кийин класстын аталышы экинчи мисалы курс финансы. Мен жазайын ошентип сиздерге көрсөтүп кеткендей. Финансы. Кошулган деп коелу. 9 менен 9-дун базасы менен 11-дин базасы. Тандоосуна тилди тандайсыз. Кыргыз тилинде мисалы окуйт. Ар түрдүү курактагы топ сменасын тандайсыз. Мугалимин тандагандан кийин кубаттуулугун тандап, анан бул астында сиз программага тандап чыгасыз. Мисалы сиз айтып кеткендей финансы, мынакей биздин 2-1 11-дин базасындагы келген 2 жылдык окуудагы 1-чи курс 2-1 деп. Ошону галочка коесуз. Анан финансы 3-2 3 жылдык окуунун 2-чи курсу. Экөөнө галочка 2-1 кетет да. Кандай дейсиз? Ошондо 2-1 менен 3-2. Ооба, 2-1 менен 3-2. Анткени үчүн бул 2 жылдык окуунун 1-чи курсу, бул 11-чи класстын базасындагы келген балдар. 3 жылдык окуунун 2-чи курсу, бул 9-чу класстын базасындагы балдардын 2-чи курсу. Түшүнүктүү болду бул жер? Анан сактоо болду. Бул жерде азыр дагы бир суроо берсем болобу? Бул жерде баардыгын кошуп алгандан кийин кандайдыр бир катачылык кетирсем, мисалы группаны башка ошо кошкондон кийин карап көрсөм, ал группада окуйт, башка группа специалист окуйт экен. Аны жокко чыгаруу үчүн кантип кайра кошуш керекмин? Сиздин сурооңузду азыр мен тактап атам. Сиз мисалы группасы менен адашып алдыңыз же направлениясы менен адашып алдыңызбы? Кайсынысында? Групп специалист адистиги боюнча адашып алдым. Адистиги боюнча болсо, анда сиз аны өчүрөсүз. Окуучуларга киресиз. Удалить дейсиз, сөз анан кийин ана фильтрден табып туруп өчүрөсүз. Жана мен издедим го, Асанова деп туруп фильтрден издеп, анан кийин коштум. Көрдүңүз галочкасын аке. Ооба. Плюсту басасыз. Жанагы Асанованы издейли, биз башында өзүбүз отчисление кылган кызды. Фильтр поиск менен колдонгонду үйрөнүңүздөр, анткени үчүн азыркы учурда бардык балдар көбүнчө системада бар. Мынакей. Асанова тест деп издедик. Бул жерде көрдүк. Көрүнүп атабы сиздерге? Отметка кылышыбыз керек. Мынакей. Тоголокчону басканда үстүдө көк окуучуну кошуу деген башка кнопка күйүп калат. Ошону бассаңыз эле туура өзүнүн специальностуна которуу жолу чыгат. Өзүнүн группасына кошосуз, болду, кирип калат. Ага чейин сиз аны удалить дешиңиз керек болчу. Менде азыр группадан группага которууда тандоо жок деп чыгып калып жатат да. Кызыл менен жазылыпчы. Ошону кандай кылса болот? Келиңиздер, мындай кылайлы. Сиздин сурооңузду жазып алдым. Сиздин сурооңузга мен вебинардын акырында жооп берейин. Баарыңыз да сурооңуздарды жазып алыңыздар, вебинардын акырында жооп беремин. Азыр мен план боюнча кете элекмин да, суроону макулбу эжеке? Кандай дейсиң? Макул. Переводдо кийинки класс чыкпай жатат дедиңиз, туурабы? Ооба, класстан класска которуу, класстан группага которуу дегенде ошондо тандоо жок деп кызыл менен жазылып чыгып калып жатат да. Ооба. Сиз группа түзө элексизде жанда. Ошо сиз 2019-20 группасын түзө элексиз да, ошол себептен сиздики группасы чыкпай жатат. Бул жерде 2 ката болуп калышы мүмкүн. Бул биринчиси, ошо сиз 2020-21 жылдын группасын түзө элексиз, монтип мынакей плюс менен басып бардык группаларды түзүп кетишиңиз керек болчу. Экинчи ката, бул сиз былтыр 2019-20да балдарды класс группаларына бөлбөй калышыңыз мүмкүн. Сиз аны үчүн группаларга киргенде 2019-20 карайсыз. Ар бир группага кирип, балдар барбы жокпу текшересиз. Мисалы, мынакей, преподавание в начальных классах 4-18де менде 19 эле бала бар экен, кыз бар экен, а балдар жок экен.
ошону текшересиз. А эгерде мисалы кыздарда балдар жок болсо, болгону кубаттуулугу 40 деп көрсөтүлүп жатса, анда ал группада балдар жок болот. Эгер дагы текшергиңиз келсе, ошол группанын ичине кирип туруп тизмени карайсыз. Мынакей менин тизмемде балдар бар. Мына могу тизмемде балдар бар. Эгерде ушундай тизмеде балдар жок болсо, ошонун ичине жазып чыгышыңыз керек 2019-20да. Ансыз болбойт. Тизмеде балдар бар дагы, мен аны бүтүрүүчүгө чыгардым, бүтүрүүчү болуп чыгышты дагы. Кийин группадан группага которгондо ошол чыкпай жатат да. Ошо сиз азыр экини жолду карап кеттиңиз. Биринчи ошол 2019-20дагы балдар жазылдыбы, жазылган жокпу группасына. Экинчиси сиз 2020-21 группасын түздүңүзбү, түзгөн жоксузбу. Ошолорду текшересиз, катасын табасыз. Макулбу? Макул. Кийинки пункт боюнча кетейин мен вебинардын. Азыркы учурда сиздерге выпуск, отчисление, переводду көрсөттүм. Жаңы баланы киргизүү жолун көрсөттүм. Перевод по направлениям академ отпуску сизге көрсөттүм. Бул жанагы отчислениега эле окшош болот. Болгону сиз причинасын, себебин көрсөтсөңүз академ отпускага кетет. Себебин көрсөтсөңүз жанагы комментарийге перевод по направлениям, башка направленияга отчисление болгонун көрсөтүп кеттим. Кийинкисинде бул увольнение. Ар бир окуу жылда көбүнчө персонал увольнение болот, же болбосо башка кызматка которулган болот. Ошонун жолун көрсөтөйүн сиздерге. Мисалы, мынакей, директорубуз увольнение болду дейли. Аны сиз персоналга кирип, поиск менен табасыз керектүү персоналды. Мынакей, бизде Усөнова Алия деген бар болчу, ал жок, келиңиз, биз башканы издейли, директорду. Дароо эле бул жерден сиз өзүнүн кызматын көрсөтүп, директорду таап алсаңыз болот. Мынакей, Алиева Гүлнара деген бизде директор болчу, ал мисалы быйыл увольнение болуп, директорлук кызматтан чыгып кетти. Аны үчүн биз мына таптык поисктен бул жерде жумуштан бошотуу, редактировать деген кнопка бар, карандаштын кнопкасы. Ошону басасыз, оң тарапта болот. Бул жерден дароо эле тип персоналды алмаштыруу дегенде дайындоонун аягы увольнение деп көрсөтөсүз. Датасын көрсөтөсүз, качан увольнение болду. Мисалы 1 октябрь менен увольнение болотса, ошонун көрсөтөсүз. Айтып кете турган нерсе, мисалы сиз бүгүнкү число менен увольнение кылсаңыз, ал тизмеден эртең жок болот. Ыйгарым укуктуу адамга өзүңүздүн атыңызды көрсөтөсүз, сиз админ катары аны увольнение кыласыз. Сактоону басасыз. Сиз увольнение процессин баштадыңыз, бирок акырына чейин жете элексиз. Аны үчүн сиз мына жазуу ийгиликтүү кошулду дегенде дароо редакциялоо кнопкасын басасыз. Ачуу деген статустагыны галочка басасыз. Өзүңүздү белгилеп, 2 жолу галочка кылып, сиз увольнениени тастыктайсыз. Ооба, мен туура кылып атам деп, мынакей. Сактоону басасыз. Галочка. Сактоону басасыз. Так. Yes. No. Эгерде бир ката болсо кызыл менен чыгып калат, ошол катаны биз оңдойбуз. Мисалы кайсыл жеринде туура эмес көрсөтүп койгон болсок, дароо ал бизде сакталыш керек. Азыр мен тестовыйда иштеп аткан үчүн, азыр бир аз акырына чейин увольнение болбой жатат. Негизи увольнениянын биз атайын видеосу бар, ошону да жөнөтүп койсок болот сиздерге. Так. Ал тизмеден жок болот. Мисалы ошол директордун мен увольнениясын көрсөттүм. Эгерде директор кеткен болсо, балким ал сиздердин колледжиңиздерде мугалим катары калып калган болушу мүмкүн да. Сабак бере берет да. Аны үчүн биз аны сөзсүз түрдө кошуу үчүн плюсту басабыз. Аны издейбиз системадан. Системадан мынакей таптык биз аны. Фильтрден белгилейбиз. Кызматкерди кошуу деген кнопкасы аркылуу аны биз өзүнүн мисалы жаңы кызматына кошобуз. Мынакей толук мисалы иштеп жатат мугалимдик кызматына, позициясына мынакей преподаватель, персоналдын тиви, полная ставка. Аяктоону басабыз. Азыркы учурда биз персоналда директорду кызматтан аны увольнение кылдык, мугалимдик кызматка системадан фильтрден таап туруп, мугалимдик кызматына отургуздук.
Хорошо, я так сейчас. Бул персонал боюнча. Кээ бир учурда мисалы жаңы позицияга керек болуп калышы мүмкүн, жаңы позиция. Бул сиздин колледжиңизде мисалы быйыл жаңы бир штат ачылды, анан жаңы кызмат керек болуп жатат. Ошол учурда сиз позициялар бөлүмүнө киресиз, плюсту басып, позиция кошосуз. Мисалы аталышынан быйыл сиз мисалы психолог коштуңуз, жаңы штат пайда болду. Психологду тандайбыз бул жактан. Психологду таптык. Ыйгарым укуктуу адам, сиз өзүңүз админ катары бул кызматты кошоткон болосуз. Шкала оплаты 2 дейсиз, сактоону басасыз. Бул жерде айтып кете турган нерсе, мисалы сиз өзүңүзгө керектүү преподаватель, мугалим кызматын кошуп жаткан болсоңуз, класстык мугалим деген жер чыгат. Даады белгилешиңиз керек. Андан кийин көрсөтүп кетейин дароо сизге. Анткени үчүн эгерде класстык мугалимине жок деп койсоңуз, ага кураторство кое албай каласыз. Мына преподаватель тандадык. Өзүңүздү белгилейсиз. Уровень шкалы оплаты 2 дейсиз. 1, 2 айырмасы жок. Класстык мугалимге ооба дейсиз. Ошондо сиз ага класс кое алсаңыз болот, куратор катары. Эгерде жок деп койсоңуз, куратор катары кое албай каласыз. Ушуга маани бериңиз. Болду, сактоону басабыз. Бул сиз кызматты азыр коштуңуз, бирок акырына чейин ал активдүү боло элек. Аны активдүү кылуу үчүн ошондой эле 2 жолу галочка менен мынакей ачууну басып туруп, сиз аны тастыктайсыз, дайындайсыз. Өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз. Сактоону басасыз. Кайрадан экинчи жолу галочкага басканда, ал мындай активдүү деп чыгып калат. Бул жерде активдүү болуп чыгып калат. Бул позициялар боюнча. Анан кийин эң акыркы бул пункт. Көбүнчө сиздер логин паролуңузду мисалы жоготуп алышыңыздар мүмкүн. Ошо бул актуалдуу вопрос болуп атат, негизи суроо. Ошону сизге кантип восстановление кылуу жолун сизге көрсөтө кетели. Мынакей, башкы баракчага келдик. Логин паролюбуз мисалы эсибизде жок. Сыр сөздү унутуп калдыңызбы, паролду унутуп калдыңызбы деген пункту басышыңыздар керек. Мисалы мен өзүмдүн почтамы улаганмын, почта аркылуу. Ошол почтаны мен жазамын бул жерге. Мынакей, жаздык. Далейни басасыз. Мун сизге чыгып калат мынакей. Калыбына келтирүү үчүн маалыматы электрондук дарек аркылуу жөнөтүлдү дейт. Сиз өзүңүздүн почтаңызды текшересиз. Мынакей, бул жерден мен текшеремин. Почтама дароо келди мынакей. Почта edu.gov.kg, исо почта edu.gov.kg деп мейлга келет. Келди, мен ссылканы басамын. Бул жерден атайын бир бөлүм чыгат. Сиз ошол паролду оңдоп алуу үчүн. На изменить свой пароль деп турат. Вдумайте новый пароль. 2 жолу сиз жаңы паролду жазасыз. Кайрадан экинчи жолу жазасыз ошол паролду повтор кылып туруп, обновить пароль дейсиз. Ошондо сиз жаңы пароль менен кайра кирип алсаңыз болот. Бул жерге логинди жазасыз, анан кийин паролду жазасыз. Ошондо сиз өзүңүздүн паролуңузду почта аркылуу восстановление кылган болосуз. Азыр мен акыркы пунктту сизге айта кеттим. Эгерде сурооңуздар болсо бериңиздер, мен жооп берейин бардыгына. Саламатсыздарбы? Бул окууга мен биринчи жолу кирип атам Кызыл Кето техникалык коллежинен. Бул жерде жана канча болду окуунун башталган, анан жадыбалдар боюнча дагы сөздөр болдубу? Бул ИСО боюнча сиз ошол боюнча айтып жатасызбы? Ооба. Биз бүгүн эле азыр вебинарды түзүп атабыз. Негизи биз окууларды, бардык маалыматтарды группа аркылуу берип атабыз. Сиз группада барсызбы? СПО группасында. Группага бүгүн ооба, кече кошулдум, бүгүн кирдим да сабакка. Эгерде сиз логин пароль алган болсоңуз, биз сизге толугу менен инструкция, видео инструкцияларды жөнөткөн болчук. Сурооңуз болсо группага жазсаңыз болот, азыр да берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Жана иштеп атып, жана декретке чыккан мугалимдерди. Туура. Бул жакшы суроо болду. Келиңиз, мен сизге декретке кеткен мугалимдерди көрсөтүп кетейин. 1 минут. Аны үчүн сиз персонал бөлүгүнө киресиз.
керектүү мугалимди табасыз. Мисалы, бул мугалим болсо, ошонун карточкасына киресиз. Кароо кнопкасы аркылуу. Киргенден кийин оң мына сол тарабында карьера деген бөлүм бар. Карьера бөлүмү бул жерде өргүү дегенди тандайсыз. Орусчасы отпуск деп чыгат. Өргүүнү тандагандан кийин плюсту басасыз. Персоналдын өргүүсүнүн тиби. Бул жерде мынакей декретный отпуск. Ушул эле жерден сиз жана обычный отпусктар болот го, 1 жылда бир ала турган. Ошондо тандасаңыз болот, мынакей оплачиваемый отпуск деп. Декретный, оплачиваемый айырмасы жок, кайсынысы керек болсо ушул жерден тандап аласыз. Азыр биринчи декретныйды сизге көрсөтөйүн. Окуу жылын тандайсыз, кайсыл окуу жылдан кетип атат. Даталарын жазасыз, мисалы, приказда жазылат да кайсыл датадан кайсыл датага чейин кетип жатат деп. Мынакей жаздык. Биринчи мисалы майга чейин дейли. Негизи декретный отпуск окуу жылына байланыштуу болгон үчүн окуу жылынын ичиндеги датаны жазыңыз көбүнчө. Толук күн дейсиз. Комментарий керек болсо жазасыз. Приказдын копиясын эгерде тиркегиңиз келсе, анда тиркеп койсоңуз болот, файлдын мазмуну деген жерден. Ыйгарым укуктуу адамга өзүңүздү администратор катары тандайсыз. Сактоону басасыз. Сиз азыр декретный отпускту оформление кылдыңыз, бирок акырына чейин дайындай элексиз. Ошол себептен открыто деген статусту басасыз. Көбүрөөк иш аракет аркылуу проверка кыласыз. Өзүңүздүн атыңызды белгилеп тастыктайсыз. 2 жолу ушундай кыласыз да? 2 жолу галочка менен басканда ал закрыт деп чыгып калат сизде. Декретный отпускка кеткенде 3 жылга кетише албайбы, мисалы үчүн кайсы числодон кеткени белгилүү приказ боюнча, андан кийин 3 жылга чейин деп атат, андан кийин бул дата көрсөтүлбөй жатат. Датасын сиз мындай кылып койсоңуз болот. Азыркы учурда мисалы 1 сентябрдан анан кийин 25 майга чейин да бул окуу жылдын ичи. Ошол себептен сиз ошол датанын ичиндеги датаны акыркы деп кое бериңиз. Мисалы 25 май. Анан кайра кийинки дагы уланта берсе, мисалы 3 жылга чейин кете турган болсо, кайра дагы оформление кылып койсоңуз болот май ичиндечи, кийинки уланышын. Азыр болгону системада мындай биз задание бергенде ал окуу жылды гана көрүп атат да, ошол себептен окуу жылдын ичинде гана датасын кое аласыз. А эгерде 3 жылга боло турган болсо, 3 жолу сиз продление кылып коесуз. Эч кандай маселе жок бул жерде. Менде дагы бир суроо бар да, эстеп атам да. Ол нештатный мугалимдерди дагы эмеге трудовой отпускка кетиребиз, кетирбей койсок болобу? Алардын өзүнүн тиякта эмеси бар да, штатта эмелер бар да. Именно внештатныйларды. Эгерде сизде внештатныйлардын анын приказы сиз аркылуу кетпесе, эгерде сиздерде алардын документи жок болсо, аларды декретный отпускка кетирбейсиз. Сиздерде андай трудовой отпуск. Трудовой отпускага да сиздерде мүмкүнчүлүгүңүз жок да андай, туурабы? Анда приказ жок болсо сиздерде сиз кетирбейсиз. Кайсыл мекемеде бар болсо ошол кетирет. Бул жерге ошондо только бизде иштеп аткан штатный сотрудниктерди гана киргизебизби же совместительдерди? Азыр 1 минут, биринчи суроо. Совместительдер дагы кирет. Эгерде сизде совместительдер бар болсо, персоналга киресиз, плюсту басасыз. Жанагы бардык маалыматты толуктагандан кийин иш орношунун түрү, мисалы штаттык деген жер бар, анан кийин толук эмес күн деген жер бар. Совместитель деген бар да, өзүнчө бир тандоосу бар. Азыр мен сизге көрсөтө кетейин да. Азыр мен сизге көрсөтөм. Самарцарова. Так. Мынакей эжеке, сиздин сурооңуз боюнча иш орношуунун түрү, мисалы көбүнчө совместительдер аз саат иштейт. Башка штаттыктарга караганда толук эмес күн дейсиз. Анан кийин FTE канча процент менен иштейт? 25% болсо 25 дейсиз. Позициясын тандайсыз, мынакей преподаватель деп. Персоналдын тибине совместитель деген жер бар. Не полная ставка, совместитель деген жер бар. Ошол совместительди тандасаңыз, ал сизге ошондой совместитель болуп катары кирип калат да, штаттык эмес болуп. Мисалы үчүн мен 1.75 менен иштесем, 1ге өзүнчө, анан 75ке өзүнчө кайра кылам ошондой. Сиз мугалим катары иштейсиз, бир ставка 1.75. Келиңиз, мен бул суроону жазып алайын сиздикин. Мен адистерден тактап туруп, мен группада жооп берейин, макулбу эжеке бул суроо? Саламатсызбы, суроо берсе болобу?
Саламатсызбы. Азыр бир аз көтө туруңуз, мен азыр биринчи суроо боюнча тастап кетейин. Жанагы 1.75 боюнча сизге группага жооп беремин, макулбу эжеке? Кийинки суроо азыр эле сүйлөгөн эжеке. Саламатсызбы. Студенттин колледжден студенттердин свидетельство о рождениясынын номерин киргизгенде система отвечает, мындай номер бар депчи, кызыл боюнча звездочка чыгып калып атат да, анан завершить деп бастап кетпей калып атат. Из-за чего так? Эжеке, азыркы учурда ИСУОго билим берүү уюмдардын бардык деңгээлинде ИСУО кирген. Мисалы бала бакчадан баштап мектептер, колледждер, ВПО бул вуздардагы бардыгы киргизип атат. Ошол себептен сиздеги мисалы мектептен келген окуучулар, алар системада бар. Мен ошон үчүн буга чейин айтып кеттим эле, окуучуларды кошуудан мурда сөзсүз түрдө плюсту баскандан кийин фильтрден ал баланы издеп көрүшүңүз керек. Сөзсүз түрдө. Мисалы сиз айтып жатасыз, көлүк номерине кызыл болуп үйүп калат деп. Ошол көлүк номерине документтин номери деген жерге жазасыз. Мисалы кыргызчада көбүнчө KGZ менен болот атпайбы? KGZ менен анки номерин жазасыз, издейсиз фильтр поиск менен. Анан ал чыгат, могул жердечи эгерде бар болсо системада чыгат, сиз аны белгилеп туруп өзүңүзгө кошо аласыз. Эгерде система ал бала мектепте окуп атат, ал жактан чыга элек десе, анда бизге кайрылсаңыз, биз сизге түшүндүрүп беребиз. Анткени үчүн ал мектеп ал баланы выпуск же болбосо отчисление кылыш керек сөзсүз түрдө. Ансыз кошулбайт системага сизге дагы. Да, бир суроом бар эле ошондо. Ошо бул аты, фамилиясы фильтрди басып поиск кылып, анан бүт данныйларын ИНН номер полный киргизип туруп, анан завершитти басып, анан кайра ошо баланын адресин, мобильный телефон киргизиш үчүн анан кайра чыгып туруп студентини басып туруп, анан фамилиясын издеп атабыз да, полный адреси чыккандай болуп көрсөтүлсө болобу? Азыркы учурда дареги бул өтө маанилүү нерсе эмес. Сиз баштапкы маалыматын кошосуз, болгону паспорт же болбосо көлүк номерин, ИННнин бул биринчи баракчасында бар да. Мисалы сиз айтып атасыз, дарек боюнча бул персоналга тиешелүү болчу приказ менен. Сиз персоналга киргизсеңиз болот. Аны үчүн мынакей ичине карточкасынан киресиз, редактировать аркылуу ошону оңдойсуз. Мынакей. Студенттерге киргизбей эле койсок болот да, адреси, телефону? Жок, азыркы учурда ал өтө маанилүү эмес, анткени үчүн бул нерсе алмаша бериши мүмкүн. Студенттердин номерлерин 2-3 жолу алмаштырат, ошон үчүн өтө маанилүү эмес бул нерсе. Мынакей ичинен ошол жерден редактировать аркылуу баарын кошо аласыз. Байланыштар маалыматын өзүнчө мынакей бөлүмдө кошосуз да. Так, анан дагы бир нерсе айтып кетейин, ушул жерден эстеп калдык. Персоналда сиз өзүңүздүн логин паролуңузду восстановление кылыш үчүн азыр сиз кирип атасыз системада, ошол учурда өзүңүздүкүн почтаңызда киргизип алыңыз. Мынакей азыр специалисти сууну табасыз. Бул сиз болосуз, специалисти суу. Тапкандан кийин аны кароо кнопкасы аркылуу ичине карточкасын киресиз. Могул жерден карточкасына киргенде байланыштар бөлүмүнө киресиз. Плюс аркылуу сиз азыркы учурда электрондук почтаңызды сөзсүз түрдө киргизишиңиз керек. Анткени үчүн сиз ошол аркылуу гана паролуңузду алсаңыз болот, бизге кайрылбай. Өзүңүзгө оңойраак болот да бул жерде. Типин электрондук почта тандайсыз. Сүрөттөгү личная же рабочая керектүүсүн. Окууга канча мүнөт убакыт бердиңиздер? Азыр 1 мүнөт эжеке, мен бул суроону бүтүрүп коеюн акырына чейин. Маанисине сиз өзүңүздүн жеке же болбосо рабочий почтаңызды жазасыз. Жазгандан кийин ошол почта сиздин логиниңизге уланып калат. Ошол аркылуу өзүңүздүн паролуңузду восстановление кылсаңыз болот. Уламайынча сиздики пароль восстановление болбой калат. Ошону сиздер баарыңыздар кылып чыгыңыздар. Персоналга кирип, өзүңүздүн карточкаңызга кирип, байланыштар бөлүмүнө, контакты бөлүмүнө өзүңүздүн почтаңызды жазып коюңуз. Макулбу? Саламатсызбы. Мисалы үчүн мен бул жерде лаборант, мугалим да, анан персонал ошондой эки менен окушомбу? Лаборант и преподаватель. Сиздин эки кызматыңыз бар, Эки кызмат. Туура, бул суроода жакшы болду. Көбүнчө эле мисалы сиздердин эки кызматыңыз бар болсо, анда эки жолдон кошуп коюп атат да, адашып.
Ошол себептен үчөөдөн дагы мен управление кылам да, үчөөдөн дагы болуш керек болуп атат. Ошондо 3 кызматыңыз бар болуп атат, сизде түшүнүп. Аны үчүн мындай кыласыз. Мынакей персоналга киресиз. Өзүңүздү мынакей специалист СУ катары биз сизди регистрация кылганбыз. Ал сизде бар системада. Мынакей. Анан ушул жерден азыр бир минут. Мынакей, мен чыктым. Идентификатор деген нерсе болот. ID. Системанын өзүнүн номери бар да, ID деген. Ошону сиз копия кылып аласыз. Өзүңүздүн специалист СУ катары маалыматыңыздагы ID-ни копия кылып аласыз. Мен копия кылдым азыр. Персоналга киресиз. Плюсту басасыз. ББМС идентификаторы деген жерге ошону вставить коюу аркылуу фильтрди басасыз. Мен дара өзүмдү таптым, мынакей, тест СПО деп турат. Анан кызматкерди кошосуз. Өзүңүзгө экинчи кызматыңызды кошосуз. Иш орношунун түрү. Мисалы, мен лаборант катары толук эмес күн иштеймин. Мисалы, 25% позициямда могул жерден табамын лаборантты. Керектүүсүн. Тандап көрейин. Персоналдын тибине неполная ставка деп туруп, сактоону басамын, аяктоону. Ошондо мен эки жолу системада мындай эки жолу сакталбаймын да. Бир эле аты жөнү менен эки жолу эки кызматында кирип турган болом. Сиз аны жаңыдан кайра паспортуңуз менен, кайра көлүк номериңиз менен кайрадан киргизбейсиз. Плюсту басып эле идентификаторуңуз менен табып, өзүңүздү кошуп аласыз экинчи кызматыңызга. Башка сотрудниктер дагы эки кызматта, аларды ушундай жол менен киргизсем болот. Ооба, туура. Аларды да мисалы сиз биринчи эле киргизген болсоңуз, эгер сакталган болсо, идентификатору менен копия кылып туруп эле таба аласыз. Эгерде жок, алда кире элек болсо, анда сиз персоналга кирип, биринчи толук күндөгү кызматын киргизип аласыз. Мисалы, директор болсо, директор кызматын киргизесиз, анан кайра фильтрден табып туруп, аны мугалим катары киргизип койсоңуз болот. Экинчи кызматы мугалим болсо. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы? Мен жанагы персоналда декретнелерди чыгардым деп койсоңуз, анан кийин чыгаргандан кийин кызматкерлик жалпы сандарды ошого чыгарган декретне чыккан адамдарды списокто калып кетет экен да, фамилиясы. Ошол бойдон калып кетеби же кандай кылабыз? Декреттеги адамдарды дейсиз, ошону айттым. Так, негизи бул декретный деп оформление болуп калыш керек. Бирок тизмеден жок болобу же жок болбойбу? Келиңиз, мен да бул суроonu жазып туруп, өзүнчө группага жазып коюң. Группада барсызбы? СПО группасында. Бармын. Дагы бир суроом бар. Заочный студенттерди былтыркы 2019-2020 жылдан 2020-га кийинки жылга которо албай атам да. Баягы группаны деле, классты деле түздүм, бирок эч эле выбор деп чыкпай калат да, кызыл болуп калып атат. Мисалы үчүн заочныйларга 3 эле группа берилет окшойт, по-моему, З, финансы З, С деп чыгып атат. Сиз которуп жатканда кайсыл жерине кызыл болуп күйүп калды? Выбор типа деген жер бар го акырында. Ошол жерден чыкпай атат эч эле. Кийинки деген жердеби? Кийинки жылга, мисалы үчүн 3 деген 3-чү курска көчүрүшүм керек да, 2-чи курстан 3-чү курска көчпөй атат да, ошону заочныйларга көчүрө албай калып атам. Мындай кыласыз. Сиз өзүңүздүн программага киресиз, академиялык программага кирип туруп, жанагы заочныйдын, мисалы, ал 3 жыл окуйт да, заочныйлар көбүнчө. Ошо заочныйдын 3 деген программасы кошулуп турбу же жокпу, ошону текшериңиз. Мынакей среднийге киресиз. Программага киресиз. Азыр 1 минут. Мынакей автоматизированная система обработки информации 3 заочная деп турат менде. Мисалы, ушуну тандап атайбыз. Билим берүү деңгээлин кээ биркилер, мисалы, сиздики былтыр 2-чи курс болгон болсо, быйыл 3-чү курстун программасын кошо элек болгон үчүн, ал 3-чү курска өтпөй калышы мүмкүн да, эжеке. Билим берүү деңгээлине мына 3-1-ди, 3-2-ни кошуп туруп, 3-тү кошпой калышы мүмкүн. Ошол себептен сиз 3-тү кошосуз.
жок болсо программалардын предметтерин бүт кошуп туруп сактоону басасыз. Анан ошол программага сиз группа кошосуз. Группаны кошууну билесиз да, Z болуп чыккан группа болот. Анан кийин которууну аракет кылыңыз. Сизде текшере турган нерсе бул программасы барбы 3-курстун заочныйдын? Группасы барбы? Ошону текшересиз. Былтыркы учурда ошол группага балдар кирдиби жокпу ошону текшересиз, анан которосуз. Макулбу? Гүлсара, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Биз могу лишний позицияларды өчүрүшүбүз керек турбайбы? Ошону кандай кылып өчүрөбүз? Же мугалимдерге лишний позициялар кошулуп калгандан лишний позицияларды өчүрүш керек деп баягы жазышкан да, ошонучу. Сиз персонал бөлүгүн айтып атасызбы? Ооба, персонал бөлүмүндө позицияларды. Азыр мындай кылайлы, мынакей персонал бөлүгүнө киргенде лишний позиция мисалы кандай, дагы кененирээк айтсаңыз? Вот сиз азыр позицияга кирсеңиз, макта коюлбаган аттар турбайбы? Ошолорду өчүрүшүбүз керек турбайбы? Жок, позицияларда сизде бош позициялар бар болсо, алар эч кандай статистикага мааниси жок. Эгерде кааласаңыз колдонсоңуз болот, а каалабасаңыз, эгер бош болсо тура берсин, эжеке, эч нерсе болбойт. Мен дагы бир суроо, жанагы мугалимдердин баарын эле класстык мугалимдин ооба кылып эле киргизип берсек болобу? Кийин ошто куратор болуп калышы да мүмкүн болуп атат да. Ооба, туура. Бардыгын эле ооба деп киргизсеңиз ыңгайлуу болот. Анткени үчүн бардык мугалимдер куратор болууга мүмкүнчүлүгү бар. Балким быйыл эмес болсо, эмки жылы болуп калышы мүмкүн да. Рахмат. Саламатсызбы? Суроо берсек болот да? Ооба. Рахмат. Бир эле студент эки жолу кирүү мүмкүнчүлүк эмес, Жок. Мисалы, мектептен биз жанагы абитуриенттерди кабыл албадыкпы 9-класстынчы. Ооба. Чыгарылган эмес да. Биз киргизгенге мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ал кандай учурда кандай болот? Биз азыр мектептерге мындай приказ бергенбиз, негизи атайын приказ чыккан. Бардык кеткен окуучуларды, выпуск болгон окуучуларды алар мектептен чыгарыш керек. Биз аларга убакыт бергенбиз, сиздер да кичине күтө туруңуздар. Бул боюнча иш жүрүп жатат. Эгерде ошондой окуучулар бар болсо, анда бизге жазып кое бериңиздер, биз ошол боюнча дагы иш алып барабыз. Идентификаторун жөнөтсөңүз болот. Сизге буга чейин идентификаторду копия кылууну үйрөттүм, көрдүңүз, Мынакей, бул жерде аласыз, копия кыласыз, бизге жөнөтөсүз. Биз аны карап кетебиз, кандай ошол мектеп менен балким байланышабыз, ошол баланы өзү бизге отчисление кылып берсин депчи. Хорошо, жакшы экен. Анда экинчи суроом, ошол эле студентти сиздер белгиленген убакытта өз убагында киргизе албай калсак кандай болот? Мисалы, биз быйыл онлайн түрүндө кабыл алдык, билесиздер өзүңүздөрчү. Документтердин оригиналдарын окуу жылы башталганда алып келет, ага чейин талап кылбагыла деген министрликтин буйругу да бар, талабы да болгон да. Ошол мисалы сырттан окуу бөлүмүнө тапшырган студенттерден тапшырышты, биз кабыл алдык, буйрук чыкты, бирок онлайнга ошол онлайндагы талаптарга документтерин туура эмес киргизилген да. Ошол студенттердин телефон номерлери өзгөртүлгөн, почтасы иштебейт да. Ошолор кийин кеч алып келип калса кандай болот да? Паспорту жок атты. Бул рабочий момент, мен сизди түшүнүп жатам. Бул боюнча эгерде мисалы анын паспорту жок болсо, күбөлүк номеринде ката жазылган болсо, анда азырынча биринчи варианты бул телефон номери менен каттап койсоңуз болот. Эгерде сизде бар болсо телефон номери. Эгерде жок болсо, телефон номери жок, туура эмес номер киргизген. Анда сизге качан список так болуп, документтери туура болсо, анда ошондо киргизесиздер. Бул рабочий момент, мен сизди түшүнүп жатам, туура. Болот да. Анан үчүнчү суроом. Сиздер азыр башында айтып кеттиңиз го, жана предметтер мен жакшы түшүнбөй калдым же кеч кирип калдым. Ар бир студентке окутулуп аткан предметтери бекитилеби? Сиздерде ар бир студентке өзүнчө предмет барбы? Жок, сиздер предметти отпайсыздар, группанын ичиндегичи. Бул программага байланыштуу. Эгерде сиз академиялыкка кирсеңиз, программалардын ичинде, мисалы, азыр редакциялоо аркылуу өзүңүзгө керектүү предметтерди кошо алсаңыз болот. Мисалы, кечиресиз, преподавание дегенге кайсыл предметтер керектүү болот? Ошону баардыгын галочка менен коесуз, сактоону басасыз. Эгерде сизде азыркы учурда предметтер бар болсо, предметтер аркылуу да киргизсеңиз боло берет. Мынакей предметтерге бөлүмүнө киресиз. Плюс аркылуу басасыз. Бул жерден тандап аласыз, керектүүлөрдү сактайсыз. Бул предметтер барбы өзү, тиги программада?
Азыркы учурда биз катарынан баардыгын кошуп баратабыз. Эгерде кайсыл бир предметтериңиз сиздерде жок болсо, бизге айтып койсоңуз болот, группага тизмесин жөнөтсөңүз болот, биз кошобуз. Киргизип коесуздар, э? Ооба, сөзсүз түрдө. Азыр бул программа негизи сиздерге кайсыл жеринде бир сиздин предложенияңыз бар болсо, же замечанияңыз бар болсо, баардыгын группага жазыңыздар. Биз ошого жараша иш алып барабыз ага. Акыркы суроо мында чоң кыз. Бул жерде азыр биз киргизип атабыз, туура эмес кирип калышы мүмкүн да кээ бир учурлардачы, сөзсүз түрдө. Сиздер ошону атайы көзөмөлдөп окуу жайлардан ушул эме берип турсаңыздар болобу? Туура эмес киргизилип атат, же бул жер туура эмес кирип калган дегендер. Туура, сиз азыркы учурда биз байкаган нерселерибизди баардык өзүнүн колледждин жооптууларына чалып, ушул жери туура эмес болуп калды деп айтып атабыз. Бирок сиз түшүнгөнүңүздөй биздин ИСОдо 4000ге жакын билим берүү уюмдары бар. Биз баарына жетишүүгө атайын бир схема түзүүгө аракет кылып атабыз. Сиздин да предложенияңыз туура. Биз аны жазып коелу адистерге, катаны оңдоп коюуга макулбу? Жакшы болот эле да, биз ошону дагы сиздер айтканды оңдоп кайра киргизип койгонго. Себеби туура эмес кирип калса, кийин эме болуп калабы дейсиз да, проблема болуп. Ооба, туура. Сиз айтканда мен жазып коёмун. Бул атайын өзүнчө бир процесс болуш керек, проверка деген жерде. Мен ал адистерге беремин, макулбу? Рахмат сизге. Азыркы агай туура айтат, ошо предметтердин катачылыгы боюнча өзүбүз деле оңдоп эме кылсак болобу? Же сөзсүз түрдө сиздер оңдош керексиздерби предметтерди? Жок, аны үчүн сиз академиялык предметтер бөлүмүнө киресиз. Ошол жактан керектүү предметтер тизмеси чыгат, сиз кошуп койгондорду. Эгерде кайсынысы жок болсо, плюс аркылуу кошосуз, мына сизге көрсөтүп жатамын. Плюс аркылуу белгилеп туруп, галочка менен мисалы азына. Мына методика бар болсо, аны кошобуз, сактоону басабыз. Кайсынысы жок болсо, аны өчүрүп койсоңуз болот. Дароо эле ушул жерден дагы предметниктер бар да сизде, кайсыл эжеке берет деп. Мисалы, мынакей актуализация школьного курса деп турат. Ошону галочка басканда дароо мугалимди да белгилеп алсаңыз болот. Ушул жерден предметниктерди сактоону басасыз ушу менен. Мынакей. Эгерде кайсынысы бир ката болсо, оңдоп аласыз, мунун айырмасы жок эч кандай. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар андай эжеке. Суроо берсек болобу? Болот, угуп атам. Мисалы үчүн бизде деген бир группа деген выпуск болуп кетти, бирок экинчи курсу жок. Биринчи курсу бар да. Мен азыр биринчи курсту экинчи курска котороюн десем, ал деген былтыр создавать этилген эмес программачы. Анткени былтыр экинчи курс жок болчу да. Азыр ошондо эмне создавать этип туруп анан котором да. Туура, сиз биринчи программасын кошосуз. Былтыр жок группа түзүлбөгөн үчүн сиз программасын кошпой калган экенсиз, анда академиялыкка кирип программасын кошуп, анан кийин группасын түзөсүз. Ансыз түзүлбөй калат. Экинчи суроо. Если выпускник бүтпөй кала турган болсо, мен тандоодон тандабай коем. Ошол мойдон тандабай эле калып калсам, ал автоматически калып калабы? Или ал азыр 3-курстар менен окуйт да, ошого кайра кошомбу? Бул жакшы суроо болду. Келиңиз мен сизге түшүндүрүп кетейин. Окуучулар бөлүмүнө киргенде жогорулуу аяктоо кнопкасын басасыз бул учурда. Аны жөн эле калтырып койгонго болбойт. Окуу жылы дегенде 2019-20 тандайсыз. Окуу жылына 2020-21 деңгээлинен, мисалы биз азыр 3-2 бизде 3-1-2-1 выпускнойубуз жок экен. Бирок муну айтып кетейин сизге. Мына статус дегенге азыр статус дегенге экинчи жылга калуу деген бар. Мына кайталанган. На второй год деген понятие бар да негизи сиздерде, түшүнүк. Туурабы? Ошондой кайталанган же болбосо на второй год деген бар. Ошо экинчи жылга калтыруу деген статусун тандасаңыз, ал өзүнүн эле деңгээлинде экинчи жылга 2020-21 жылга калып калат. Мынакей керектүү студенттерге галочка коесуз, сактоону басып бекемдейсиз. Сиз жана выпускту баспай эле, андан кийинкисин экинчи жылга дегенде тандап коесуз, макулбу? Кечириңиз, анан да карап жүрбөйлү. Менде да ушул жакта бир суроо бар да. Былтыр 3 курстагы бала бүт сабагын, практикаларын баарын бүтүп, диплом защитада кулап калган бала бар да. Аны кандай кылабыз? Ал кайталанганга кала берет го? Сиздерде кандай процесс ушундай? Сиз ошентип дипломун гана защита кыла албай калса, силер эмне кыласыңар? Диплом защитага эле келишет. Ошо быйыл качан пандемия бүтсө, ошо ноябрларда диплом защитага өзүнчө кирет да мал. Өзүнчө комиссия түзүлүп былтыркылар ошондой болду. Бул мисалы жылдын акырын күтпөйт. Мисалы жаңы жылга чейин болсо, жаңы жылда эле защита кылып ала береби? Кыла берет, ал. Келиңиз бул агай. Жок, ал боюнча мен бир жылда 2 жолу гана восстановлениялар болот да. Ошо экинчи жылкы
Ошондо меме бул восстановление болот, ошол учурда киргизип койсо болот да, эң акыркы курска. Мындай кылайлы. Мен бул суроону толугу менен биз карап чыгышыбыз керек. Анткени үчүн ар кандай документтер болуп калышы мүмкүн. Мен бул суроону адистерге жазамын. Ушул процессте эмне кылыш керек? Мисалы, дипломун гана защита кылбаса, анда башкача бир процесс болуш керек да бул үчүн. Туурабы? Мен бул суроону жазып туруп, адистерге айтамын, группага жообубузду берейли. Макулбу эжеке агай? Ошентейли. Дипломду защита кылуу боюнча. Сурооңуз угулбай калды эжеке. Айрым кирбей калган учур болот да студенттердин. Госэкзамен тапшырбай, бардыгын тапшырып, анан госко кирбей калган учур болот. Биз окуу жылынын аягында ошол кайра немеге госко катышпай калгандыгына байланыштуу, допурок калганына байланыштуу окуудан четтетилсин деп чыгарабыз да. Анан кийинки жылы жөн эле мамлекеттик госко уруксат берүүңүздү суранабыз деп алар өздүк немеси менен кайрылат дагы, анан биз госко гана киргизебиз да. Ушул случайларда кандай болот? Ушул учурда сиз госко бул 25-майдан кийин айтып атасызбы, же болбосо жаңы жылга чейин деле мүмкүнчүлүк барбы гос экзамен тапшырганга? Жок, биз азыр мына пандемия учурунда гана мүмкүнчүлүк берип атат, бирок буга чейин андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал төлкө ошо кийинки жыл гана. Кийинки жыл. Мен бул суроону жазып коеюн. Гос экзаменге жетишпей калган болсо, анда кандай болот? Макул го эжеке? Биз бул боюнча да өзүнчө жооп берели анда. Сменалар боюнча бизде деген биринчи, экинчи смена деп бөлүнбөйт. Бизде деген 8-ден 6-га чейин да, ошондо кандай кылып первый сменага эле киргизе беремби? Ооба, мынакей эжеке, азыр академиялыкка киргенде сменаларды карасаңыз, менин сменам бул жерде саат 8:30-дан кечки 6-га чейин деп турат. Сиз бир гана смена түзөсүз, убактысын сизге ыңгайлуу кылып кое аласыз. Саат 8-ден кечки 6-га чейин болсо, анда ошону жазып коесуз. Болду, бир эле смена болот сизде. И ар бир сабак боюнча, ар бир спецке, ар бир өтүлгөн сабактардын баарын киргизип чыгыш бул сөзсүз түрдөбү? Ооба, бул негизи сиз мындай кылыңыз. Биринчи бардык маалыматты тууралап алыңыз. Мисалы, кийинки жана перевод, выпуск, отчисление бардыгын бүтүңүз. Анан акырында ошо предмет. Кечиресиз да, менде биринчи болот бул. Кандай болот эми? Планы да ушул жака коюп коебуз. Бул планда бар, бирок азырынча бул ишке кире элек, ишке аша элек. Бирок ИСО менен сиздер кийин иштешесиздер. Ошол себептен азыр баштап жатканда бардыгын туура кылсаңыздар, кийин сизге оңоюраак болуп калат. Бардыгын ушул жерден иштеп баштайсыздар мындан кийин. Дагы кечирип коесуз бир суроо. Бизде азыр окуу жайларында азыр сөзсүз түрдө жылдын башында жана апрель айында стат отчетту талап кылат. Ушул немени стат отчет менен байланыштырсак кандай болот? Себеби биз стат отчетту да даярдайбыз, буну да даярдап атабыз. Ушу бирок стат отчет основной ушул эмеден эле түзүлөт экен да азыр карап. Ушуну кийин кандай карайсыздар? Ушу статистикалык жанагы биз областка тапшырабыз го. Ооба. Ошол деле эме менен байланышып иштесе кандай болот экен? Биз эки жолу иштебестен ушул маалымат менен эле берсек кандай болот деген сунуш бар. Туура эжеке, сиздин сунушуңуз туура. Анткени үчүн быйылкы учурда биз негизи ИСОнун негизги себеби бул стат отчетностьту түзүү болчу. Сиздердин бумажный варианттагы ишиңизди жеңилдетүү болчу. Ошол себептен быйыл сиздер ушинтип толтуруп анан кийин үйрөнө берсеңиздер, эмки жылдан буйруса өзүңүздөр ушул ИСО аркылуу онлайн түрүндө стат отчетность тапшырып баштайсыздар. Азыр биз пилотный кылып тандаганбыз. Кээ бирки колледждер пилоттук аркылуу стат отчетностьтарды быйыл тапшырат ИСО аркылуу. Ошон үчүн кабатыр болбоңуздар, эки ишти кылбайсыздар. Мындан кийинки жылдан баштап стат отчетность ИСОдон кете баштайт. Азыр менде 2019-2020 группа түзүлгөн. 2020-21ге группа түзүүнү бир айтып койсоңуз суранычы. Мынакей, академиялык бөлүмүнө киресиз. Биринчи программаларды текшересиз. Бардык программа сизге керектүүлөрү барбы, жокпу? Бардык курстары менен. Бул мисалы 3-1, 3-2, 3-3, 2-1, 2-2, 2-2 дегендер. Эгерде ошолор бар болсо, группага киресиз. Плюсту басып. Эгер бирдиктүү группа, мисалы финансы 3-2 өзү эле окуса, анда болду. 2020-21 билим берүү деңгээлине финансы 3-2 деп тандайсыз.
Тилин тандайсыз, кайсыл тилде окуйт? Сменасын тандап, параллелдерин тандайсыз. Ошол финансы 3-2-де канча группа түзүлгөн? 2 группа болсо 2, ашыкчасы болсо ашыкчасы менен бардыгын жазасыз. Кубаттуулугун, мисалы, сиздерде 25 бала болсо, анда 30 деп. Бир группадагы максималдуу студенттердин санын жазасыз. 30 деп жазгандан кийин, бул жерде өзүңүздүн аталышыңызды кашага алып жазып койсоңуз болот. Мисалы, ар бир колледжде аталышы башкача. Куратарын белгилеп туруп, сактоону басасыз. Бул азыркы учурда бирдиктүү группасын түзүү жолун көрсөттүм сизге. Ошондо группага кирген балдарды удалить кылып койсо эмне болот? Сиз группадан балдарды өчүрө албайсыз. Группадан болгону алып койсоңуз болот. Мисалы, ал группага тиешелүү эмес, башка группага десеңиз болот. Ошол суроону айтып атасызбы же башкабы бир аз? Мына жерде чыгып атпайбы? Кызыл удалить этипчи. Ошондо удалить этилип кеткен балдарды кайрадан тизмеге киргизип жазса болобу? Системада калып калабы ошол балдар? Кандай себептен аны удалить кылдыңыз эле? Группадан бүтүрүүгө чыгарып жатканда 4 удалить болуп калды да, анан калгандарыны котордук. Ошондо 4 баланы кайрадан восстановить этип туруп удалить которуш керекпи? Бир аз сурооңуз түшүнүксүз болуп жатат. Сиз аны өзүңүз өчүрдүңүз беле же кантип өчүп калды? Удалитти басып, кадимкидей эле өчүрүлгөн да. Ката кылып өчүрүп алдыңыз өзүңүз. Сакталып калабы? Алар эгер сиз окуучулар бөлүмүнө кирип туруп аны өчүргөн болсоңуз, сиздин тизмеңизде сакталбайт. Аны кошуу үчүн сиз фильтрден табып туруп өзүңүзгө туура группага кошуп аласыз, эгер ката кылып киргизген болсоңуз. Бирок системада бардык маалымат сакталат. Системадан маалымат эч өчпөйт. Сиздер анда өчүрүү мүмкүнчүлүгүңүз жок. Системада сизге байланыштуу эмес болсо дагы тура берет балдар. Бизде 2019-2020 окуу жылында жаңы ИСОго киргизип атканда окутуучулардын көпчүлүгүн тил жактан айтылган да лаборанттар кураторлук ала албайт деп. Анан биз куратор берген эмеспиз. Эми кайра куратор болуш керек болуп атат да. Эмнеге лаборант кураторство алып баштадыбы? Жок, кээ бирөө преподаватель, кээ бирөө окутуучуларга деле ошондой болгон да, куратор. Жок деп берип койгонбузда, эми кайра куратор болуп атат. Ошого кантип куратор беребиз? Бул жерде мындай тактай турган нерсе бар. Мисалы, ошол куратор, ал негизи мугалим болуп иштейби сиздерде? Биринчи суроо. Анан экинчиси. Ошондо анын эки кызматы бар. Лаборант, анан кийин мугалим, туурабы? Анда сиз эки кызматын кошосуз да. Биринчи, кайсыл ставкада полный ставка иштейт? Мугалимдиктеби же лаборанттабы? Лаборантта. Анда сиз ошо биринчи лаборантты кошосуз плюс аркылуу. Андан кийин позициясын текшересиз, бар бекен, жок бекен, жанагы класстык мугалим ооба дегени. Анан фильтрден ошол лаборантты табып туруп, экинчи кызматына кошуп аласыз. Ошондо гана ал куратор чыгып баштайт. Деген могу студенттерден киргизип, кайра отчисление кылганча деген бир студент отчисление болуп атат, кайра бирөө перевод болуп келип атат да, ошондо могу сентябрдан берки сиздин процесс алса болобу? Сурооңуздун акыры угулбай калды, кайра башынан. Бизде студенттерди деген киргизип, отчисление кетирип, кайра перевод болуп келгендер. ССС жакшы байланышы болбой жатат. WhatsApp аркылуу маалымат алсам болот да, Так, экинчи, ооба, WhatsApp'ка группага жазыңыз. Биринчи сурооңуз боюнча, отчисление выпуск сентябрда болот, анан кийин эмне дедиңиз? Биз азыр ИСОну студенттерди киргизип атпайлыбы? Анан ошо перевод болуп, кайра отчисление болуп, биз киргизген студенттер кайра ага чейин эле отчисление болуп кетип атса, бул деген сентябрдан берки процессти алабызбы ошондо? Биринчи сентябрдан бери. Ооба, сиздерде ошол убакытта тизме түзүлөт да, туурабы? Или азыркы учур менен кайчан жазып атсак ошол учур менен кетебизби? Жок, ошолку учурга чейин эмне болду? Мисалы, сентябрдын ичинде сиздерде тизме түзүлдүбү? Анда ошол боюнча эле сиз кетире бересиз ИСОго.
Анан эгерде мисалы октябрь убагында да отчисление болуп кеткен болсо, анда дароо сиз ИСОго киресиз, оңдоп коесуз, отчисление кылып коесуз. Бул жерде ИСОдо актуалдуу маалымат болуш керек. Кийинки суроо болчу, азыркы учурда байланыш жакшы болбой жатат, WhatsApp'тан байланышсам болобу деп. Туура биздин номерибиз 509 666 329. WhatsApp номерибиз 0509 666 329. WhatsApp номерибизге жазып коюңуз. Кезеги менен баардыгыбызга жооп берип атабыз баардыгына. Же болбосо группага жазсаңыз ыңгайлуу болот. Ал жерде 2-3 адис болуп жооп беребиз баардыгыбыз. Можно вопрос задать? Да, конечно, я вас слушаю. А вот при вводе студента вы говорите, просите ввести ИНН студента. На это нужно же согласие студента, нет? Если у вас студент... Да, если у вас студент против того, чтобы вносить его данные, например, паспорта или же ИНН, то вы можете запросить его телефонный номер и включить его с его телефонным номером. Но вы должны учесть то, что это документ. Если он подает, например, в колледж, он же подает документы, свои оригиналы, поэтому он не должен быть против. Но если против, то вы можете его зарегистрировать с его телефонным дело номером. Даже не против, а вообще имеем ли право мы вносить данные. У нас есть бланк. Если вы захотите, вы можете взять бланк на согласие, то есть на выдачу согласия персональных данных, он может заполнить, и вы сможете после этого уже заполнять данные студента. Хорошо? Хорошо, спасибо. Вы должны просто еще предупредить студента, то, что его данные нигде не будут отображаться. У нас есть только количественные данные для статистики в открытом доступе. И все, его персональные данные больше нигде не будут отображаться. Еще вы должны предупредить, что в будущем вы можете выдавать справки через ИСУО, и его данные, возможно, пригодятся только для этого, чтобы справку получить. Для его же выгоды. Суроо берсек болобу? Ооба, угатам сизде. Биздики жанагы экөө бирде институт экономики, анан кийин ЭСПО. Анан мугалимдерибиз ЭСПОго киргенде баягы толтурган боюнчачы, анан азыр институттуку пустой турат да, могу персоналчы. Ошону көчүрсөк болобу деп мен суроо бердим эле да өткөндө. Карап көрөлү дедиңиздер эле да. Так. Негизи системада бар да. Көп эле ушундай случай болуп атат, анткени үчүн бир эле мугалим эки жерде иштеши мүмкүн, совместитель катары. Мисалы биринчиси анын основной жумушу мисалы вузда болсо, анан кичине эле 1-2 саат мисалы СПОдо 1-2 эле саат берсе, аны сиз СПОго совместитель катары киргизип кое бересиз. Жана фильтрден тапканды билесиз. Фильтрден тапканды көрсөтмөй, персоналга киресиз, плюсту басып фильтрден издейсиз. Бир мугалим эки жерде иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол себептен сиз аны фильтрден таап туруп совместитель катары кошсоңуз боло берет агай. Түшүнүктүү болду бул жерде мынакей. Аты менен издеп туруп, фильтрди басасыз, белгилеп туруп, жаңы кызматкерди кошуу деп совместитель катары азыраак ставкасы менен киргизип коесуз. Хорошо, рахмат. Саламатсыздарбы? Менде кийинки суроо бар. Улуктат беке. Саламатсызбы? Угатам сизди. Восстановление болгон балдарды кантип киргизебиз? Алар базада такыр жок болуш керек. 2900 жыл кеткен. Бизге 2009 тапшырган, и быйыл кайра бизге восстановление келди, мисалы 2-курска. Аны кандай кылып киргизебиз? Жакшы суроо болду. Ал системада негизи жок болгон үчүн сиз аны плюс аркылуу эле жаңыдан киргизесиз. Мынакей фильтрден издейбиз, азыр эмеске дароо көрсөтөм. Бул жерден толтурасыз бардыгын. Болгон азыр эмеске көрсөтө турган нерсе бар.
Паспортун толуктайсыз. Так, мына бардыгын өзүнүн группасына отургузгандан кийин кабыл алуунун себеби деген жерге восстановление деп коюшуңуз керек. Өзүңүзгө кийин ыңгайлуу болот, ушу восстановлениени көрсөткөн болсоңуз. Ошол студент бизге жаңыдан кирген эмес, бул бизге восстановление болду, экинчи жолу кирип жатат деген маани болот да, эжеке. Рахмат. Себебин көрсөтүп коюңуз. Хорошо, я сейчас тренер. Ооба, угуп атам сизди. Саламатсызбы, бизде бир студент Славянский университеттин колледжине которулганда, азыр бирок ал жакта башка спецти тандаптыр. Анан ошону мен азыр карабайдам да. Перевод деген жерине смена деп жаздым. Новая организация деген жерде ошол колледж жок болуп атат. Там не все колледжи отображаются. Жок, сиз азыр перевод кылбаңыз. Азыркы учурда болгону сиз өзүңүздөн отчисление кылып кое бериңиз. Бул туура эле боло берет системада. Мынакей отчисление процессин буга чейин көрсөтүп кеттим эле. Болгону сиз мынакей датасын жазасыз, мисалы 10 октябрь менен себебин жазасыз. Так. Азыр отчислен деп жазып койсоңуз болот. Анан мынакей комментарийине сиз жазып коесуз. Перевод в другой колледж деп. Азыркы учурда перевод процесси бизде системада разработка болуп атат, ага чейин отчисление кыла бериңиздер эжеке. Макулбу? Хорошо, рахмат. Мынакей кылып койдум. Ошо отчисление аркылуу эле кыла бериңиздер. Колледждер боюнча да бир маалымат берип кетинчи, 5 адис боюнча. Биз түздүк эле группа чыкпай атат. Персонал түздүк элек, анан кийин медицина колледж боюнча бир көрсөтө кетиңчи өзүңчү. 9 база жок, топтон 1 база. Сурооңузду кененирээк дагы айтып коесузбу баштан эле? Экинчи курста перевод кылыш керек да, медицина колледждер боюнча көрсөтүп коюңчу. Жаңы эле бир колледждер боюнча болот го, 9 база, 11 база. Сиздердики. Сиздердики болгону мисалы 4 жыл окушат, эч кандай 9-дун базасында, 11-дин базасында деген бөлүк жок, айырмасы жок бул жерде. Сиздер болгону ошол академиялыкка киресиз. Программаларыңыздын бардыгы медицинский программа бул 1-курстан 4-курска чейин бардыгы кошулдубу, кошулбадыбы текшересиз, мисалы 4-1, 4-2, 4-3, 4 дегендерди. Анан кийин группа түзөсүз. Группага киргенден кийин плюсту басасыз. Быйылгы 2020-21-деги бардык группаларды өз-өзүнчө түзүп чыгасыз. Сизде көбүнчө мисалы медицинада смешанный группалар жок, ар бири өзүнчө окушат, туурабы? Жок. Анан билим берүү деңгээлинен сиз өзүңүзгө керектүү программасын тандап, тилин тандап, ал группаны түзүп аласыз. Группа түзгөндү билесиз, туурабы, агай? Түзгөндөн кийин окуучуларга өтүп, бардык группалар түзгөндөн кийин окуучуларга өтүп, бул жерде эч кандай кыйынчылык жок сиздерде. Болгону ошо перевод аркылуу эле кийинки группасына которо бересиз. Эч кандай айырмасы жок бул жерде. Азыр биз кайрадан киргизип чыгамыз, ушундай? Группаларды гана кайрадан киргизип чыгасыз. Группаларды гана. Студенттердичи? Студенттерди 1-курстарда киргизесиз. 1-курстарда, анан кийин жана 2-3 курстан эгер мисалы башка медицинский колледжден которулуп келгендерди гана киргизип коесуз. Дагы кандай сурооңуздар бар сиздердин? Бизде азыр мына убакыт деле бүтүп калды. Акыркы суроого мүмкүнчүлүк берейин. Башка суроолорду группада сурайм. Мен суроо берсем болобу? Ооба. Саламатсызбы. Бизде деген эме поварлардыкы бар да, 4 жыл окушат да аларчы. Анан кийин ошолорду кандай кылабыз? Былтыр деген мен быйыл эле эме ИСО менен иштеп атам да, былтыр деген 3-1, 3-2, 3-3 деп киргизишиптир да. Алар 4 жылдык болот атпайбы? Азыр сиз түшүндүргөнүңүзгө карагандачы, аларды 4-1, 4-2, 4 деп киргизишибиз керек беле? Ооба, туура. Аны сиз программасын оңдоп чыгышыңыз керек. Программага киресиз, ал жерден ошол повардын программасы бар бекен издейсиз. Эгерде ал программаны биз таппай койсоңуз системадан, анда бизге лицензиясын жөнөтөсүз, копиясын. Биз ошол лицензияга карап сизге программа кошуп беребиз. Балким жок болуп калышы мүмкүн кээ учурларда. Рахмат. Поварды тандап, программасын оңдоп чыгасыз, макулбу? Рахмат. Азыр 12:35 болуп калды. Биз 11-де баштадык элек. 1,5 саат вебинар болду. Записти мен сиздерге почтаңыздарга жөнөтө беремин, эгер сиздер кааласаңыздар.
Эгерде болбосо биз YouTube'га жүктөп, ссылкасын да жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгүбүздү карап кетебиз. Суроолоруңузду группага жазыңыздар, WhatsApp'ка да жазыңыздар, бардыгына жооп беребиз. Макулбу ага эжелер? Жанагы YouTube'га жүктөп, ссылкасын жөнөткөнүңүздөр оң болот го. Анда ошентип аракет кылайлы. Биз аракет кылабыз. Жана формасын жөнөтүп бере аласызбы? Жана 3-1, 3-2 дегендердичи кайсы класстар, кайсы группаларда ошондой кылып киргизебизчи? Ошонун немеси барбы, таблицасы? Мен сизге анда группага ошол таблицаны түзүп жөнөтүп коеюн, макулбу? Рахмат, чоң рахмат. Мен жазып коёмун бул суроону, баардык буга чейин берилген суроолор биз жооп бере тургандарды группага жазабыз. Жообун күтө турасыздар, макулбу баардыгыңызга? Рахмат. Рахмат сиздерге чоң катышып бергениңизге. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат чоң сиздерге. Жакшы калыңыздар. Рахмат. Жардамдашып туралы. Сураныч макул. Рахмат, жакшы калыңыздар.